Саясий карама-каршылыктар парламенттин ичинде чечилиши керек. Бул тууралуу бүгүн Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. Аталган фракция жогорку кеңештин кезексиз жыйынын өткөрүү сунушу менен төрагага кайрылды. Анда өлкөдөгү саясий абалды курчутпоо үчүн Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камалыш себептерин ачык талкуулоо сунушталган. Бүгүн бул маселени талкуулоо үчүн чогулган фракция лидерлеринин жыйынында УКМК башчысы Абдел Сегизбаев Өмүрбек Текебаевди кармоодо 7 себеп болгон деп билдирди. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Өлкөдөгү саясий абалды курчутпоо үчүн Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камалыш себептерин ачык талкуулоо сунушу менен алгачкылардан болуп Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев чыкты. Аталган фракция тез арада парламентте кезексиз жыйынга чогултууга чакырды. Саясий карама-каршылыктар парламенттин ичинде чечилиши керек. Антпесек мындай талкуулар радикалдык мүнөзгө өтүшү мүмкүн, деди Бакыт Төрөбаев. Бул жерде кайсы бир башка күчтөрдү пайдаланып, кандай бир мамлекетибизди тынчтыкты жок чыгарып, стабилдүүлүккө ээ болбой, биз бир коркунучка пайда болуп калабыз деген коркунуч бар да. Ошон үчүн биз ушул парламентте болсун сүйлөшүүлөр, парламентте сессиясында жыйынтыктарды чыгарып, биз дагы ушу депутаттарды айттык, ушу үй камагына Өмүрбек Чиркешевди чыгарылсын деген ой менен жеткиздик. Бүгүн бул маселени талкуулоо үчүн чогулган фракция лидерлеринин жолугушуусу төраганын кабинетинде жабык эшик артында өттү. Ага Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Абдел Сегизбаев да катышып, Өмүрбек Текебаевдин абалы жакшы экендигин фракция лидерлерине билдирген. Абдел Сегизбаев келди, Абдел Сегизбаевден биз суроолор бердик. Өмүрбек Чиркешевдин ден соолугу байланыштуу суроолорун бердик. Ден соолугу жакшы деп айтты. Бүрт шарттар түзүлүп берди, врачтары бар, дары-дармектери бар деп ушундай маалыматтарын берди. Мындан сырткары Өмүрбек Текебаевди кармоодо 7 себеп болгондугун Сегизбаев фракция лидерлери менен болгон жолугушууда маалымдады. Эмне үчүн силер ушул аэропорттон алып эле аны камап койдуңар дегенде, ошол бизге ушундай жагдай болду. Анткени 7 бир маселе бар эле, ошон үчүн тез арада биз аны алып келип сурак жүргүзүш керекпиз деп чечим чыгарганбыз. Ушундай төргө амалдарын айтып берди. УКМК башчысы Абдел Сегизбаев 2 сааттан ашык фракция лидерлеринин талкуусунан соң төраганын кабинетинен чыгары менен журналисттердин суроосуна жооп берүүдөн баш тартып кетип калды. Фракция лидерлеринин жыйында Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүүгө макул деп добуш берди. Ал эми калган фракция башчылары дагы кеңешүү керектигин айтып, тыныгып алышты. Бирок кандай күн болгондо дагы бул маселе баары бир жогорку кеңеште көтөрүлөрүн эл өкүлдөрү билдиришти. Албетте, биз укуктуу мамлекет жашагандан кийин Өмүрбек Чиркешев 25 жыл чындык деп чырылдап келген инсан катары мыйзамдын талаасында баары чечилиш керек. Биз эмнени күтөбүз? Биз тергөөнүн акыйкат жүрүшүн күтөбүз, соттун калыс чечим чыгарып беришин күтөбүз. Бүгүнкү күнү парламенттин ичинде кезек сессия боюнча маселе көтөрүлүп, талкуу учуру. Кезек сессия болбогон күндө дагы бул маселе келерки сессияда сөз түрдө көтөрүлөт.